негизи интернет баракчаңызды, Instagram баракчаңызды карап отурсам, бир кудулдан сырткары жанагы төкмө болуп ырлар төгүп каласыз, атайдын бир вайндарды ойноп каласыз, жалпы көп кырдуу талант десек болот да. Анан бул талант кайдан келген, чымыныңыз кайдан келген, жалпы канткени менен аккан арыктан суу агат деп коет го. Жакындарыңыздан чыгармачылыкта аралашкандар барбы? Жок, негизи бул өнөр негизи өзү атам өзү тамашакөй киши болгон да, негизи үйдө мындай айланада. Андан дагы негизгиси бизди мен Токтогулдун Толук деген айылдан болом да. Ошол биздин айылдан 6 кудул бар да азыр. Абдулла Иманкулов бар, Алтынбек Ажалиев, Болсунбек Ыстакеев, Союзбек Сетказиев, мен, Майрамбек Осмонов дагы ушу биздин айылдан да, бир айылданбыз да. Ошо биздин айыл негизи кудулдардын айылы да. Негизи ал жерде мындай жөнөкөй элде эле аябай мындай тамашалап, мындай кудулданып сүйлөгөн эл да негизи өзү. Мындай бириң мындай кыйын болуп сүйлөй албайсың да. Бир сүйлөсөң сөз кайтарып ушундай өзү эле аябай күлкүлүү айыл да, кудул айыл негизи. Ошондон го деп ойлойм мен деле. Анан төкмөчүлүк дагы жайыңыз барбы же аны бир экранга кичине элди күлдүрүү максатында тартып коесузбу? Жок, төкмөлүктүн бул негизи жанагы биздин кадимки төкмөлөр бар го. Алар негизи мындай туруп эле оюна келген төгөрөт да. Мен айтып төг албайм. Мен мындай жазмамын да, жазма төкмөм, биринчи жазам да. Акындык жайыңыз бар экен анда. Мен мындай жазганда төкмөлөрдөй эле мындай токтобой жаза берем да, негизичи мындай. Бир жазып баштасам келе берет да, ошо канча куплет бозот эле ошол мындай токтобойм вообще. Урчканы албайм да, ошо до конца жазам. Аябай келет оюма. Бирок ошону сыртка чыкканда мындай келбейт да. Жазганда шатыратып эле жазып берем төкмөдөй деп калбадыңызбы? Анан сатира жазууда кандай? Ал сатира жазууда атайын бир ойлонуп, чыгарма жазгандай эле канча бир убакыттарды бөлүп, кайрадан иштеп чыгып, ушундай нерсени талап кылабы же ал деле мынтип жазсаңыз чыга береби? Жок, ал мынтип жазганга чыкпайт ал негизи. Ага ойлонуш керек, аны изилдешиң керек. Негизичи элди күлдүрүш кыйын да, элге сатираны жеткирүү өтө кыйын нерсе да бул. Аны ойлонуш керек, жашоодогу, турмуштагы, элдин арасындагы нерсени, көйгөйдү же бир кандайдыр проблеманы алып чыгып, элге көрсөтүшүң керек да, ошону күлкү аркылуу көрсөтүшүң керек да. Аны деген жазыш керек. Мен жазып эле жүрөм, сатираларды негизи интернетте Беш апам менен ойногон ар бир айдын 6-сында Рахман агай уюштурган топ. Көп эле сатира жаздым го дейм, бери жагы 10дон ашык сатирам бар да. Жазып эле жүрөм. Азыркы жанагы интернет булактарынан кетип аткан өзүм тамашаларым баарын өзүм жазам. Эч кимден сурабайм. Алладан сурайм, ушу берет идеяны, ошону жаза берем. Ооба. Азыркы учурда кудулдук өнөрдөн тышкары жанагы стендап деген сыяктуу кыскача тамашалар чыгып калбадыбы? Анан ошол чыккандан тартып же болбосо башка тамашаларга карап, кудул агаларыбыз эфирге келет, айтып калышат да. Азыр мааниси жок, мындай эле элди күлдүрүп, кыскача, жеңил тамашалар айтылып калды. Туура эмес көз караштамын деп айтып калган агаларыбыз болот да. Анан жалпы кудулдун негизги максаты эмне? Элди ойготушпу же күлдүрүшпү? Негизи кудулдун максаты бул жөн эле бир күлдүрүп эле коюш эмес да. Бул күлдүрүп коюш эл оңой, эгер мындай чындап келгенде. Аны тиги сахнага деген тырды жылаңгач болуп жүгүрүп чыксаң эл күлө берет. Эшекти турасаң, койду турасаң деле чыгып маарапчы. Негизги арде айта турган нерсең болуш керек да. Сөздүн негизги төркүнү болуш керек да. Элге бир тарбия катарында кандайдыр бир маани бериш керек. Эл ошону угуп, значит ушундай турбайбы деп, мындай ошондон бир жакшы түшүнүк алыш керек да. Ал эми жанакы тамашоо деп калбадыңызбы? Ар ким барганда ойлойт. Мен алардын күлкүсү тигиндей мындай эч убакта начар же жаман деп айта албайм. Ал ошол нерсени таап чыгыш да кыйын да негизи ошонучу. Кыска болсо дагычы бул наоборот узун нерсени таап мындай кылсам болот, мындай кылсам болот деп жаза бериш мүмкүн. Бирок мындай тез эле нерсени күлдүрүш да кыйын да бул. Ойлоп таап ошону элестеткиле дейт го тамашоо. Элестеткиле базардан келаткан киши деп туруп шарт бир нерсени ойноп туруп күлдүрүп коет да. Бул да бир өзүнчө бир талант, бир өзүнчө бир нук да бул өзүнчөчү. Анан албетте мен аларды деле сыйлайм, урматтайм. Өтө таланттуу жигиттер.
ошо тамашабадан чыгып азыр Кыргызстанды дүңгүрөтүп, даже Орто Азияны дүңгүрөтүп кино тартып аткан жигиттердин баары ошол тамашабадан чыккан жигиттер да. Ошо таланттуу, Кудайым бир талант берген, өнөр берген, ошону алар аркалап, улантып өздөштүрүп атышат да. Биз жөнүнө отуруп алып сүйлөй берет көпчүлүгүчү, бирок алар эмне кылгансың десе, алардын эчтеке бир эмеси жок да, результат жок. Ошондон ар бир нерсени сыйлаш керек, урматташ керек. Анан негизи атайын бир вайндарды ойноп, кичине күлкү тартып алып каласызбы интернет баракчаңыздачы. Анан өзүңүздү актер жаатында дагы бир кинодо башкы ролдо сынап көрүү планыңызда барбы? Мен 2014 жыл болду экен, 2013 жылы Мухтар Атаналиев агабыздын, мен өкүл атам болот, ошонун «Мигрант» деген кино тартканда, ошондо мен өзүм кошо тартышып, ошол жерде монтажына, режиссерго өзүм жардам берип иш кылгам. Колдон келишинче. Ошондо мен бир Тоха деген рекет бандит баланын ролуна бир бала табышпай, бир баланы чакырганбы, келбей калган, мен ойноп көрөйүн деп, мен өзүм сунуштап, анан оператор бала дагы сен ойноп көрбөйсүң, анан ошондо Тоха деген баланы ойногом. Алгачкы ролуңуз болгон турбайбы? Кандай болду эле айтып бериңизчи? Негизи ошол Тоха деген бала рекет болот да, рекеттердин башчысы, ошо кыргыздардын башын бириктирген. Ал негизи кинодо баштан этекке чейин көп ошо көрүнбөйт да, этегинде бир жерде гана көрүнөт да, негизи бир минуталык жерде көрүнсө керек, по-моему. Ага чейин элдер тиги жана Ажу деген главный ролду ойногон бала Тоха брат кайтам, Тоха брат деле жүрө берет, элдин кулагына аябай сиңет да, кинодочу көрүп, Тоха брат ким болду экен, элдин баары элестетип туруп, чоң бир даардайган бирөө депчи. Бир жерден чыгамдан Тоха брат кичинекей эле бирөө чыгыпчы. Ошо кинону көргөндөн кийин Тоха брат сен белең, мен сени чоң бир Тохада элестетсек мындай эле Тохасың депчи. Анан тамашалап калам, анан обязательно ал кыйын болуш үчүн чоң болуш керек эмес, башчы этиш керек болчу депчи. Ооба, сиз дагы рекеттин ролун ойнодум десеңиз, рекетке деле окшобойсуз деп ичимен ойлоп аткам да. Бир аны жазап коет экен да, булардын беттерин тырыштырып, чачтарды өйдө кылып, жанагындай эмелерди кийип, мыяка сүрөттө тарткандан кийин пурпастар Тоха болуп калат экенсиң өзүңчө элечи. Көңүлүңүзгө толдубу жалпы биринчи аткарган ролуңуз? Мен негизи баа тентектер тамашабыз деп биз тартып жүрчүк да, тамаша ойноп, анан ошого баа камерага күндө да, эми бир күн кур эмес, күндө камерага ойноп жүрүп, мен ал кино өтө деле мага мындай камера жат болгон жок да, тез эле мындай. Эми албетте бир эки жолу дубль болду, бирок эме кылдым, бирок өздөштүрдүм го дейм, анан билбейм, мага өзүмө жагат негизи ошол жеримчи. Мен ошол кинону көргөндө ошол жеримди көп көрөм да өзүм. Жалпы өзүңүз кандай каармандын ролуна көрөсүз? Негизи типаждарга бөлүнөт эмеспи? Сиздин типажыңыз кайсы образга туура келет? Менин кинодо негизи мен жашоодо жүргөн образым такыр бөлөк да. Сахнадагы образым такыр бөлөк. Мен сахнага бир кадам аттагандан кийин такыр бөлөк бала болуп калам да, кудул болуп калам негизи. Анан камераны коюп, жанагындай эмени аткарып баштаганда да такыр бөлөк болуп чыгам да. Мен негизи комедия жанры мага өлө жагат да, ушул жагын ойногум келет. Анан буюрса мен өзүм дагы ушу бир Кыргызстанга бир жакшы комедия тарткым келет да негизи. Анан өзүм дагы мындай режиссер жагынан дагы кичине ишик бар да. Ар бир кинону көрүп атканда дагы, любой кинону көрүп атсам деди, Голливудтун киносун көрүп атсам деле өзүмчө режиссер боло берем да ошол киногочу. Могу жерде мындай болгондо, тигинде болгондо мындай кылыш керек экен деп. Анан албетте азыр эмес, бирок буюрса бар пландарда. Жакшы комедия атам, бирок сценарийлер жазып атам буюрса. Негизи сахнага бир кадам аттагандан башкамы, камеранын алдында башкамы, жашоодо башкамы деп калбадыңызбы? Анан жашоодо кандайсыз жалпы? Көбүнчө сизди эми жашоодон сырткары эле кино тармагынан, же болбосо сахнадан гана көрүп жүрөбүз да көпчүлүгүбүз. Мен жашоодо көп сүйлөбөйм да негизи. Мен айтат көп эле көп сүйлөбөйсүң депчи. Эмнени ойлонуп атасың деп беришет да. Мен бирок жашоодо ошо камеранын астында, сахнада эмне кылам ошону көп ойлоном да. Ошо ойлонуп көп сүйлөбөйм. Ошо ойлонгондой эле көрүнө берем бирөөлөргөчү негизи. Анан жашоодо билбейм, мен мында сырттан караганда жакшыраак эле адам болсом керек деп ойлойм. Ооба. Кандай жагымдуу элестер эсиңизде калды? Ал күндөрдү элестеткенде. Негизи ушу мен Токтогулдун толук айылынан болом деп едим, ошол жакта төрөлгөм. 92-жылга чейин 12-13 жашыма чейин ошол айылда чоңойдум да, төрөлүп. 12 бир таамын, Кудайга шүгүр. Мен 10-чусумун, мен
балалык күндөр ушу айылда өткөн. Ат минип, эшек минип дегендей эле. Айылдын чаңдарын жутуп, көчөдө жүгүрүп, чыгырык түртүп, ак чөлмөк ойноп, жоолук таштамай, ортого түшмөй деген оюндарды ойноп, кеч киргенде көчөнүн ичинде чаңыртып, кубалашма ойноп деген сонун күндөр өткөн. Андан кийин 92-жылы ошо биздин айылда жер титиреген да, катуу жер титиреген да, 9,5 балл болгон дешет. Ал дагы эле көз алдымда кадимгидей ушу үйлөр кулаганда биздин алдыбызда үйлөр көрүнбөй калган да, чаңдан ушундай чоң болгон. Анан кийин Сокулукка жаңы жер деген айылга көчүп келгенбиз. Андан кийинки күндөрүм, жылдарым ушу бул жакта өттү. Жаңы жерде Сокулукта чоңойдум, чүйдө. Бекка келгенде орусча эч нерсе билбейбиз, жаңы көчүп келгендечи. Башка улутту көргөн эмеспиз. Биздин айылда бүт баары кыргыз да, эч бир эле орус болсо керек, болмоймчу. Ал орусту деле өзүбүз биз көрбөчүк аны. Анан кийин бияка келсек эле сакалчан оомдай кишилер, баягындай ат менен жүргөндөр жок көчөдөчү, эшек минген жок. Анан биз толукта жүргөндө бияка байкемдер, акемдер малды айдап келген да, бияка 8 күндө келишкен экен. Мал келгенден кийин анан биз артынан келдик да, биз алып келдик бул жака. Келип түндө келдик, келсек эртең менен эшикке чыксам эле ысык, түп-түз тоо жок да. Мындай анан дарбазадан сыртка чыгып, байкем үйүнө киргенбиз да, сыртка чыксам эле сакалчан момдон бир киши отурат. Лезгин экен да, жүрөгүм түшүп калды. Үй жака битип кирсем байкем эмне болду дейт. Анан кийин эжемдер какта дедим. Анан эжемдер бизден мурда келген, 1-2 ай мурда келген болуш керек эле, по-моему. Анан алар базарда деп калды, центрде. Дедим, анан сарай жакка барсам мен эшегим байланып туратпы, айылдагычы. Алып келип койгом малдын баарын. Мен өзүм койлорум, уйлар, жылкылар турат. Сүйүнүп кетем. Эшекти минип алып, аякта көрсө эшек минбейт экен эчкимчи. Мен айылда боло эшекти минип алып чаңына. Анан байкем кайга отупту? Анан базар жакка барам десем, базар билесиңби? Жок десем, момундай түп-түз чыгасың да оңго кайрылып туруп өйдө бара берсең, базар бар, көрөсүң деди. Ошол жакта отурушат, алма-салма бирдеке сатып отурушат. Эшектин чаңын уруп алып кетип алсам, мени баары карайт да, мынтип. Эшегимди уруп чыгып калып кетет. Анан базарга барсам, эжемдер базарда экен, бар кет. Бияктан эшек кайра бурулуп, кайра уруп келип. Байкеңиз деле айтып аптыр да. Жүрө берсин деп койдук. Көрсө акта эшек көп экен, бирок мындай эшек араба менен жүрөт экен да, эшек араба чегип жүрчү да. Анан ошол билбейт. Анан бирөө дарбыз сатып кетип атыптыр бир күнүчү, орусча билбейм да. Анан ошондо көрсө дарбыз аласыңбы деп айтыптыр да магачы. Мен аласыңбы десем, мен болсо нет, ана да деген билем да. Нет деп койгон экенмин да, анан бербей кетип калган да. Анан келип айттым да, ушинтип сага да деп айтпелең деп үйдөгүлөрчү. Ушинтип башында ушундай болгонбуз. Анан азыр эми 30 жылдан ашып кетти, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда медиага чыгуу кыйла жеңил десек болот да. Ар бирибизде эл менен байланышууга мүмкүнчүлүк бар, интернетибиз бар дегендей. Анан илгери эл менен ошол таланттууларды байланыштырып турган нерсе бул сахна менен эле телеканалдар болчу экен да. Анан жалпы сиздин чыгармачылыгыңыз кантип башталды эле? Жанагы сиздер деле ошол келгендер айтып калышат да, кыйналып 1 сом айлык алып иштегенбиз, биздин убакта мурда жаңы чыгып атканда жанагындай телефон жок болчу деген сыяктуу. Сизде деле бир кыйынчылыктарды башыңыздан кечирип отуруп анан чыктыңызбы медиа тармагына, сахнага? Же жеңил болду? Кандай десем, мен 99-жылдан бери баштадым да негизи. Негизи өзүм кичинекей менен кызыгуум бар болчу, артист болом деп. Айылда болсо чөптүн үстүнө чогулуп эле бакыр өкүр ырдап балдар, кичинекей балдар чогултуп алып. Мектепте окуп жүргөндө да кыялданып ушу артист болом деп. Биздин айылга жаңы жерге концерт барып калса, мен мындай эле карапайым үй бүлөдө чоңойгон баламын да. Бирде бар болуп калат, бирде жок болуп калат. Тем более биз жаңы көчүп келген жылдары кыйналдык, бул жер шартына көйнө албай. Анан биздин айылга концерт келип калганда мен талаага чыгып, алюминий чогултуп, алакта алюминий жана мед деген мода эле да өткөрмөй. Чогултуп келип, анан ошону өткөрүп, анан акчасына, сөзсүз түрдө акчасына билет алып, анан концертке кирчим да, сөз. Болбосо бирок концерт башталып электе эле артисттер келет дегенде эртерээк барып алып аппаратурасын ташып, ушинтип анан алар келип менди бекер эле киргизбек, мындай барсам делечи, бирок ага деле болбочумун да, сөз билет алып барып, бир местага отуруп,
Анан артта ал убакта ошондой эле артка балдар чогуу ишкырып кыйкырып мага алар жакшы эмес да. Мен тынч отуруп алып концерт көргөндү эле жакшы көрчүмүн да. Анан элдин чоңдорунун арасына барып билет алып турган арасына барып эч кимге көрүнбөй отуруп алып анан концерт көрчүмүн да. Ойбой мындай берилип. Анан эртеси күнү ошол концертти баштан этегине чейин концертке барбаган досторума болгондой айтып берчүмүн да. Бирине минтип, терине минтип, тигине минтип, гүлдүрүп, аны туурап, ушинтип. Өлө кызыкчу экенмин да, азыр ойлосом. Ошентип жүрүп 1999-жылы шаарда иштеп калдым, уже эжемдер менен тандырда нан жаап. Камыр жүрүм кадимгидей шуулдап. Анан кийин бир күнү ошо бир тандырда иштеп атсам, ошо Динара Аккулова менен иштеген Динара деген бир эже бар экен да, ошо тандыр иштейт экен. Ошонун үйүнө жана Нурбек деген гитарист балдары, Динара эжеде иштеген балдар келип калчу. Анан аларды көрүп анан ошентип Нурбек деген бала менен таанышып, ошонун эжеси экен, жана Роза Таберикова деген нарындык эже, Акталалык. Ошол гастролго чыгат экен да. Анан айтып калдым, мен эжем гастролго чыгат. Анан аны менен таанышып эже менен гастролго чыктык. Карап алсам, могу чүйдү айланып биринчи жолу ошондо. Аябай кызык болгондо, муну ачка калып, бала эжеге деле эл көп келчү эмес экен ошондой ойлосом. Анан кийин ачка жүрдүк. Анан кийин Майрамбек Осмонов байкем тайкы болуп кетет мага. Аны менен Бишкектен афишаларын илишип, анча-мынча гастролуна бара калып концерт койсо. Ямахага тура калып, Ямаха билем, жөн Ямахада тура келген мода эле да ошол убакта жөн. Анан филармонияга Майрамбек Осмонов концерт берип, Ак кеме деген. 2000-жыл болот дейм. Анан ошол жерден Мухтар Атаналиев келип калды, Азиз экөө ырдаган. Анан Мухтар байке менен таанышып, ушундай гастролго барсаңыз ала кетиңиз десем, эртең кетем деди. Анан Арча бешикке Абдыкадыр батып үйүнө барып кал деди. Ал убакта минтип азыркыдай адрести таап койгон жок да, жөн эле барсам бир комок бар, ошонун артында үй деди да. Ал убакта үйлөр ар кайсы жерде болчу. Макул дедим, 133 маршрутка барат деди. Азыр до сих пор эсимде, себеби биринчи алгачкы күндөр да. Анан 133 маршрутка Ош базардан отурдум. Анан Арча бешикке бардым, Горбайсан артында экен. Анан үйүнө бардым, анан барып, ошо эртеси күнү эле ошо гастролго көлгө бир айга кетип калдым Мухтар Атаналиев менен. Анан ошондон Мухтар байке жакшы жардам берди, дайыма алып жүрдү, жана ошентип анан акырдан барып уланып кетти буюрса. Тентектерден группа түздүм 2010-жылы. Аны менен ошо тамашаларды тартып жүрдүк. Азыркы вайындар да, айтканда мен ошо вайында ошондой эле баштагам мен негизи, кыска тамашаларды тартып. Эл териден тынбай кетчи, жумасына 20 мүнөт тартып берчим да. Бул 20 мүнөт деген аябай чоң нерсе экен да, көрсөчү. Мен 20 мүнөт, мен 1 саат деп аябай 1 саат бергиле десем, койчу сен 20 мүнөт толтурчу деген да, көрсө бул 20 мүнөт өзү кыйын нерсе экен да эфиргечи. Анан ошентип жумасына 20 мүнөт ушундай эфир тартып берип жүрдүк. 1 жылда иштештик го дейм. Анан дистерибиз чыгып тентектер деп. Ал убакта диск сатуучу эмес беле. Интернет мындай, YouTube мындай күчтүү эмес эле. Анан айттын аннен жакшы болуп иштеп кеттик. Анан кийин ал балдар тарап кеттик. Бирок кайра эле 5 тапкан Рахман Аразовго кошулуп, алар менен иштеп, ушинтип деп Кудайга шүгүр азыр жолум улап келатам. Баягы чыгармачылыкты иштеш үчүн бул чын жүрөктөн сүйүш керек экен да. Bunun ачуусу бар, таттуусу бар, ысыгы бар, суу бар. Ошого күйүп, ошого чыдаган адам иштей алат да. Анан албетте сөз түрдө эмгек катуу талап кылат экен. Иштеш керек, жазышың керек. Анан бирөөдөн сураган адамдар чыгармачылыкта кыйналат да. Мага мындай чыгарма жазып бер, тигиндей чыгарма жазып бер десең да, бүгүн жазып бериш мүмкүн, эртең жазып бербей коет да. Ошондуктан көп чыгармачылык адамдар чыгармачылыктан алыстап кетет да, себеби бирөө өзүнүн жүрөгүндөгүдөй, оюндагыдай нерсе жазып бербейт да баары бир. Анан тигиси жакпай, муну жакпай, анан көп нерсе калып кетет экен. Ошондуктан ар бир нерсени өзүң жазып, өзүң кылган бул жакшы экен. Шыктандырат экен адамды наоборот. Ооба. Анан жаңы сахнага чыккан учуруңуз эсиңиздеби? Кандай болду эле? Жалпы көчүк артында кандай кыйынчылыктар болот, биз билбеген. Кызыктуу эсиңизде калган окуялар барбы ошол сахна үстүндө турганда? Болгон, ошо аябай кызыктуу бир окуя болгон. Анда ошо сатира ойноп, интермед ойноп, ошо 2001-жылдары болот, ошо Мухтар Атаналиев менен ушу Жалал Абадка көк жаңгак беле, ушундай айыл барбы, көк жаңгак, ооба. Ошол айылга концерт коюп калдык. Анан мен болсо Дудук аялдын ролун ойночумун да. Ал убакта аялдын кийимин кийип ойногон мода эле да элдиге. Азыр эми болуп тура эмес да. Анан ич кийимче эле анын үстүнө мынтип халат кийип алып чыкты да сахнагачы. Анан кийин как раз сахнага чыгайын деп атканда Мухтар аке ырдап аткан сахнадачы. Дайбы ким бирөө ырдап аткан кыскасы. Анан аябай
сыртқа только баргым келип калды да, мындайча айтып улуу сөз уят жок го. Анан сыртка ошол бойдон жүгүрүп бутумда мындай туфли да кадимгидей да. Мындай кыштын күнү эле да. Мына биз балам чечинип кийинебиз. Сыртка чыкканда баягы жылуу жерден сыртка чыкканда каар баягы туфлинин такасына мындай катып калат экен да турупчумун. Анан сыртка жүгүрүп чыгып эле кайра үстүмдө куртканы чечип өттүм, ичинде карадым. Кесел башталып калган дозок аялым болуп. Жок, курткачы экенмин, келип эле сразу мындай эмени халатты кийдим да. Минтип байлаганча эле чала байланып калган экен да. Сахнага чуркап дене баягы бутумда каар эме тайгаланып кеттим. Анан сахнанын астыда мындай яма, жана оркестр ойногон жер экен да. Деп барып эле эмеге түштүм. Ямага деп карасам жаш балалардын баары оңотуп карап турат го, мен халатым эки жакка жайылган. Ошону аябай эстейм. Анан негизи сүрдө тартынуу деген бул болгон аябай эле сахнага чыгаарда тердеп, кадимде ичиң ооруп бир ушундай. Азыр деле толкундоо аябай болуп турат. Негизи айтат, бул эгер сахнага чыгаарда адамда толкундоо болбосо, бул анда сенин чыгармачылыгың токтогону дейт да. Адам сахнага чыгаарда аябай толкундап турса, себеби бул сенде сахнага болгон бир кызыгуу, элди урматтаган, сахнаны сүйгөндүгүң болот экен да. Анан сахна эчтеке болбойм деп го кээ билерми, сахнага чыккан. Жок, ал сахнага болгон мындай сүйүү жок да. Бойлы адам бир сүйгөнүнө жолугарда деле аябай эме болот го негизи, мындай толкундап күндө жолугса деле аяк катып сүйгөн адам толкунданып, ушул сыяктуу бул нерсе да. Сахнаны сүйүш керек. Жакшы. Анан азыркы учурдагы негизи көптөн бери чыгармачылыкка аралашып келе жатасыз да. Бир жагы 20 жыл десек болот, туурабы? Ашып кетти, эми 20 жыл толук десе болот да. 20 жыл десе болот. Анан улам жыл өткөн сайын медиа тармагындагы алмашып атат десек болот. Азыркы учурда башка жанагындай передачалар чыгып, анан негизи азыркы маданият тармагына көңүлүңүз толобу? Жалпы кандай көз караштасыз? Мисалы билими жок эле жанагы адистер, куудулдар сахнага чыгып, өнөр тартуулаганы бул маданиятка келтирилген мүмкүнчүлүкпү же болбосо коркунуч десек болобу? Жалпы көз карашыңыз кандай? Мындан ары кандай таризде өнүгөт деп ойлойсуз? Мен негизи бул Казакстандын, Өзбекстандын аябай негизи чыгармачыл адамдары маданиятына көп карайм да. Өнөр адамдары деп айтам, мен көбүнчө маданият дебейм. Себеби дегенде бул маданият министрлиги деп коет го бизде маданият адамдар. Бул маданият деген бир гана артисттерге эмес, чыгармачы адам эмес. Маданият деген бул баардык адамга тийишелүү нерсе да. Ар бир адамда маданият болуш керек да. Ал эми мен өнөр адамдар деп билем, ушу сахнада чыгармачылар өнөр адамдар деп. Ошондуктан биздин маданият эми артта, ачык айтканда өтө эле артта да. Мисалы Казакстанга караганда деле, Өзбекстанга караганда деле, өзүбүздүн кошуналарга караганда биздин маданият өтө эле арттабыз да, бир көп эле жылчы. Мисалы үчүн алардын баары туруп сахналарын карасаң, бир өтө бир керемет да. Суктанасың да, ачык айткандачы, ошондой болгуң келет. Ар бир райондорунда дагы, областтарында да чоң театрлар бар. Биздин филармонияга караганда 2 эсе сонун да, барсаңчы, керемет да бир. Азыр биздин мисалы үчүн азыр мен гастрол кылайын эле дейм. Мисалы үчүн бизде азыр Кыргызстанда мисалы үчүн район центрлеринде ДКлар, область центрлеринде даже жада мындай ДКлар жылуу эмес да. Условия жок да, азыр барсаңчы. Муздак, элдер баргысы келбейт, суук мисалы үчүн. Эми район центрлерин айтпай эле коелу, барсаң суук кадимгидей элечи. Эми азыр акырдан кичинеден карамыш этет, бирок по-любому кемчилик көп да бизде. Эми айылдар абыш айтпай эле коеюн. Айылдар кышында токтойт, как положеночи. Барсаң суук да, кадимгидей суук, барсаң көп клубтар жасалган эмес, аппаратура жок, жетишпейт мисалы үчүн. Ушундай да. Ошондуктан эми бул театр адамдарына деле, баардык чыгармачылык адамдарга эле кыйын да. Негизи биздин жумуш кыдырып, элди кыдырып концерт коюш да негизи. Анан интернеттен чыгып бергенден баягы сахна бөлөк, сахнага чыккың келет. Эл алды деген бөлөк, баягы жандуу көрүшүү, жандуу сүйлөшүү. Анан жылуу жерлерди эле баягы жылуу жерди издеген канаттуулар да болуп, бизде эле ошол жылуу кайсы жер жылуу болду экен, бул жер жылуу болду экен деп эле издеп калабыз. Анын үстүнө азыр да бир ушундай бир чектөө киргизип коюптур, ушу кечинде да эрте эле светти өчүрөбүз деп беришет да. Концерт коюп барсаң, эрте эле светти өчүрөт. Болбосо
жок бизде деген саат 6-тан 7-те свет өчүрөт деп ушундай да көп кыйынчылыктар бар да биздечи. Ошол бул дагы аябай маданиятка биздин жумушка тоскоол болот экен өтө элечи негизи. Ошондуктан биздин мамлекет өнүгүп маданиятты карап баардыгын жетиштүү кылып койсо, анан эң негизгиси элге условия түзүп берсе, клубтарды жылуу кылып, бүт барган кийинип чечинген жериң жакшы болсо, кантип мисалы үчүн кыдырың келбейт, эл деле барат да, туурабы, сонун жер болсо, эл деле барып концерт көргүзү келет. Анан азыр айтып берет да баары эле, азыр эл эмнеге концертке көп келбейт дегендей мындай десе, айылдар да интернеттен көрүп алат дейт да. Жок, элдин баары эле барып көргүзү келет ошо эмеден. Бирок барайын десе суук, бала чакасынан баргандан коркот, барып ооруп калат. Мисалы ошондон көп эле билет өзүнүн айылында, өзүнүн районунда кандай имарат бар, кандай клуб бар, анан баргысы келбейт. Анан жакшы жерлерге барсаң эл келет. Биз кое эле жүрөбүз, мисалы үчүн биз такыр тынбайбыз. Дайыма эле гастролдобуз. Мен кечинде деле ошо гастролдо болуп келдим. Мисалы үчүн Ысык Ата курортко барып, ошо жерде эс алуучуларга барып келип концерт коюп келдим. Бир элдин кандай экенин билгиң келсе, маданиятын кара деп коет экен, Ансыңардай буйруса жогоруда айтылган көйгөйлөр жакынкы аралыкта, жакынкы жылдары чечилип калат деген үмүттөбүз. Анан азыр бизге бөлүнгөндө убакыт аягына келип жетиптир. Убакыт эле бүтүп калды. Сонун маек болду. Убакыт кантип өткөнүн билбей калдык. Анан жакындарыңызга, кыргыз элине болгон каалоо тилектериңиз болсун. Сизге эркин микрофон. Эмне десе, биринчиден элибизге, жерибизге Кудай таалам тынччылык берсин, баардыгын орозосу менен куттуктайм. Анан кече күнкү мекенди коргоо күнү менен биздин кыргыздын эр азаматтарын чын жүрөктөн куттуктап кетем. Кудай элибизге, жерибизге тынччылык берсин, токчулук берсин. Мекенибиз өркүндөп өсө берсин, өнүгө берсин, эң алдыңкы мамлекеттерден болсун. Анан досторума, бир туугандарыма баарына жалпы салам. Үй бүлөмө, үйдөгү балдарыма, кыздарыма, келинчегиме, унутуп калбайын. Албетте, сиздерге ишиңиздер ийгилик, 7 канал таң сыры дейт. Албетте, ар бир кылган ишиңиздер элге жаккан, эл көргөн, жакшы телеканалдардан болуңуздар. Ушундай берүүңүздөр көп болсун. Бизди чакырып, ушинтип чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ар бир таңыбыз жакшылык менен башталсын. Себеби таңды кандай тоссоң, күнүң ошондой маанайда уланат дейт. Күнүбүз жакшы маанайда улансын.